Assalamu alaikum. Hurmatlı bir tuğanlar, hurmatlı toğuk bağışlar, qandaysыздар? Денсаулықтарыңыздар, işlerinizler жақсы. Мінекей. Дерлік тоğuqların бар да келіп бітті. Кечегіні ақырқысын алып келдім. Кечегіні 24 ноябрь болчу. Бүгін 25 мына. Тети қорозды бұл екеуіні бөлек. Тегini bölek salып келдім елем. Негедер тегіл. Бұтын орыт алған бі, қайыр алған бі, сындыр алған бі білбейм, не алған. Орыт тұрады. Сойып салсам бі дегенде қой кетіп атады білбейм. Бұл жерде адылер. Бұл жерде болса жерсілер. Көрініп білген. Бұл жерде болса бұл жақта бірінші дұшман айылдар. Чымчық екен. Таранчылар тажатып атат. Бұйырсам оның үстіндегі бір нәрсемен тосам. Күлөнке қойып бұйырса бір нәрсе қылып баса да тосам. Чымчықтар кірбегедей қылып. Анан бұл жағым болса бұйырса жаңағындай тұнық күлөнкемен тартып. Анан тоқынан ұшындай бір білбейм. Же ыңғайсыз салғанмын бі, же не қылған білбейм. Eşiklerine iyi ol albaytam hazır. Eşik dağı da olsa yok. Bir жағына араңа eşik saldım. Австралиялықтар туып атат. Туып тұр бақа қатып қойшат. Қанада жоқ бұл башқа. Башқа жоқ екен. Сыртта су тұрады. Көкме. Баяғыда шарға кеткенде 3-4 күнге жеткедей су болсын деп моңаға қой кеткем. Бұл бөлесінен келді. İçi atışat. Değil boşta toyut. Nasıl? Buyursa bugün lampoçkalarını koyayım. Bu hangarda gördün mü be? İçindeki hangar. Termostat turat. Жерде koşka var. İçinde жаңы çıkan bir ay bola elek cücüleri var. Andan borunqu çıkanlar var. Alardan көп болчу аябай. Бирок бит бары кырылып калды. Эптер алып келип коробканын ичине коюп койсом болбой үшүп калды. Нарын деген нарын экен. Анан мону жасадым. Бул бурудер мурда бар болчу. Бурудер деле эмес эми, коен бакчымын мында. Анан бул жагын бир аз бийиктетип bir lampochka koysam жылталбай коюп, анан экинчисин дагы кошуп койдум. Бирок терморегулятор менен иштейт кадимкидей. Анан буюрса түндө жакшы жатышты. 30 градус эми жакшы эле. Ошол. Анан буюрса бүгүн жем жасайлы деп атам. Жем жасаш керек болуп атат. Жем жок. Bir туруп нан берем, bir туруп будай берем. Иши кылып Bular kıynalıp ketişti. Minakey. Бұл жерде iş жоқ. Ептеп күлөнкө тартып койгом. Күлөнкөдөн эми канчалык жылуулук келет билбейм. Кээ бирлери тени жерде шалпайып, настырденелер жок. Ооруп аткандар бар. Жемдери жакшы болбой атат чындыгында. Дагы болсо келгениме бир 15-20 күн болуп атат. Бирок буларды дагы да болсо жайгаштырып бүт албай атам. Buyursa bugün vaqt tap. Jem жасайлы деп атам buyursa. Жемди бардығын даярдап койдум. Кечегин шаардан анча-мынча кем каштарын ала келдим. Buyursa бүгүн жасайбыз азыр. Тегил жакта таймлапс тартып атат. Не деп койчу эле, штатив жок, эптеп бир нерсенин үстүнө коюп койдум. Ал жанагы өтө тездик менен тартат эмеспи? Ошондой да тартып атат. Ара жолдон баягы бир аз маалымат берип коеюн дедим. Өзүңүздөр байкагандай бир 10-12 мүшөк бул жерде. 3,5 мүшөгү жүгөрү, 4-5 мүшөгү неме? Будай.
Анан калганы арпа. Бул болсо быйылкы айылдагы эгинден тазалап салганда чар деп коебуз го. Башка жактыктар эмне дейт билбейм. Биз чар деп коебуз. Кыскасы жаман калдыктары ошолорду калбырдан өткөрүп тазалап алгандагыбыз. Анан бир аз кошулмалар шаардан ала келдим. Бул кадимки эле жымык, билгендер болсо, семечканын калдыгы. Мындан 2 пакет алдым. Булар 25 сомдон экен. Старый талчоктон алдым. Түндө бир аз буга соода кошуп койгон жакшы болот. Кошуп коеюн деп 4 пачка, 3 пачка алып келсем, эч андагы уйлар келип, бул эмне болду экен деп жеп, кабыгын айырып, тетакта бири айрылып жатат. Жеп кетти, билбейм. Ичи кыжы болуп атабы, эмне болуп атат билбейм, бирок жеп кетти бирөөнү. Аны калдыгын эптеп тазалап салып келдим. Туз да бир аз кошуп коюш керек, жакшы болот. Боол болсо рыбная мука. Булардын баасы боол 60 сом экен. Эгер жаңылбасам, 60 сомдон берди окшойт. Анан 1,5 сомго бер десем, көбүрөөк алат экенсиң деп анан 55тен басып берди окшойт, эгер жаңылбасам. 55тен берди. Анан эң эле кымбат боол болуп атат. Ушул эң пайдалуу нерсе негизичи. Бирок ушундан көбүрөөк кошкондо аябай жакшы болмок эле. Тилекке каршы бул аябай кымбат экен. 80 сомдон. Бул соевый шрот деп коет, билесиздер, соевый. Мына аябай кымбат болгонго. Мына ушул 2 пакетти 1,5 сомго сатып алдым, элестетиңиз. Өтө кымбатка түштү. Бирок зато орусча айтканда булар айылдан жана не деп коет, дыйканчылык деп коебуз го. Ошондойдон жүгөрүн дагы сатып алдым, бирок баягы буудайга, арпага, эми айылда бир аз береке бар. Ошолорго алмаштырып, антиментип, кыскасы чабыштырып отуруп, жем арзан айланып калат. Эгер булардын баардыгын дисушкага өзүнчө, анан тиги өзүнчө, буга өзүнчө дей бере турган болсок, өтө кымбат түшүп калат. Андыктан ушундай рыбная мука. Дагы негизи кошула турган нерселер көп болчу. Мисалы костная мука деген бар. Ошол дагы жакшы болмок, кошуп коюш керек эле. Эми кальций катары эми айылдан анча-мынча бирдеме чыгып калса, сөөк-бөөктөн ичи кылып колдон келишинче берип турганга аракет кылабыз. Шорпо, эт калдыктарынан жана башка атайын бышырып эмес, баягы той топордон, өзүбүздөн калган каткан нерселер болсо берип турабыз. Ошол негизгиси шрот, рыбная мука. Рыбная мука болуп катты бул. Рыбная мука. Жыты бар, бир аз болду мына. Азыр ушуларды аралаштырабыз. Дагы бир нерсе калды. Кана. Киде? Кайда биздин майыбыз? Манакей, таап келдим. Анан боол экөөнү кошом. Бул фриутерни не деп коет? Бул кадимкидей жана иштетилген тамак аштан, фритилницадан калган майлар. Негизи кошкон жакшы эмес. Таза май кош керек, бирок таза деле ден соолукка зыян. Негизи чындап келе турган болсок. Муну кошкондогу максат эмне? Бул арасында могул нерселер, мисалы баардыгы аралашкандан кийин боолар мисалы аябай жеңил болот дагы. Бул калкып или эң жемдин түбүндө түшүп калат. Эгер майдан кошуп, анан баардыгын аралаштырып салсаң, бирок көп кошуп албаш керек. Көп кошсоң былжырап калат. Кошулган нерселер ошол жемдин курамында калат дагы, бири-бирине жабышып анан тоок жеп алат байкабай. Болбосо фильтрлеп салат дагы, анан пайдалуу нерселер кээде аягында калып кала берет, желбей. Максат ошол гана. Бир аз суу кошкон болбойт. Суу кошсоң тоңуп калат, же көгөрүп кетет. Май болсо бир аз майланышып тура берет. Канча болсо деле 3 ай, 4 ай, 5 ай, 1 жылга чейин деле тура берет. Жакшы болсо, кургак жерде турса.
Ошол жок кандай кылбайм, бул аябай эле зыян май. Мен ден соолук мага керек, тооктун ден соолугу дагы керек дей тургандар боло турган болсо, бардыгын майды кошпой туруп аралаштырат. Аралаштыргандан кийин улам күнүңсүн күндө баягы убактысы кенендер улам сууга улам маштап аралаштырып берип кой турса ал деле жакшы негизинен. Бирок убакыт алат, кээде дайыма эле тоокту карап отурганга убакыт болбой калат. Мына ошол. Кана уланттык банда. Анан дагы бир эскерте кете турган нерсе. Башкасын билбейм, бирок бул жымык майды или сууну кошоордон мурун аралаштырбаш керек жем менен кургак кезинде. Себеби бул суу жукту дегичекти дароо чокмуруктошуп калат, бүттү. Ажыратып анан шайыңойт. Ошондуктан кургак кезинде бардыгын аралаштырып алган жакшы. Анан мондай комоктор бар экен. Бул ушул боюнча талкаланбай калат. Азыр кошпой туруп, азыр мөшөктүн ичинде талкалап алабыз. Биогумус кабарыңыздар бар болсо керек. Шаарда бир аз ошондойдон бар эле. Бияка капка чекти көбөйө берсин деп. Сөбөл жандардын бир тобун алып, анан калган топурагын салып келсем арасында анча мынча бар экен. Буларды фильтрлеп тазалап бергиле деп азыр буларга салып берип койдум. Фильтрлеп атышат. Сөбөл жылан буларга аябай пайдалуу болот. Мен өзүм болуп көргөн жокмун, бирок кайсы бирөөлөр айтты эле, ооруп аткан тооктун өзүн башка эч нерсе бербей, жалаң ушу бир 3 күн сөбөл жыландын өзү менен багып койсоң, именно ушул бул навознойдуку бок жей турган курттар барбы? Калифорния, дагы Саратил жана башка дегендер бар. Ошол түрлөр жана топурактын арасындагысы эмес. Ушуларды да 3 күндүн ичинде ден соолугун зыңкыйт оңдоп коет деп айтып жүрүшөт. Анан бирок мен билбейм. Бирок несі болса да бул тоокко гана эмес, бардык адамзатка, бардык тирүүлөргө, деги эле айлана чөйрөгө, адамды бер жакка коелу, өсүмдүк, бак дарак чыгылып, бардыгына аябай пайдалуу ушундай бир жаныбар экен. Ошондон бир аз пайдасын көрөлү деп айылга алып келдим. Мына буюрса фильтрлеп бүтүшсө, анан калганын кайра кырып мөшөккө салып коебуз го. Же күлгө деп айылда элине сатып ийебизби? Жок эчтеге, жок, не жейсиң? Омей, топурак жейсиң, омей, түчө. Ошол, бул короздордун бирөөсүнүн өнөрү чыкты айылга келгени. Кызымды, аялымды зыркыратып кубалап тепкилешет. Мага пока духтары жетпей атат. Бирок аларды көрүп калса зыңылдатып кубалайт. Ошондой.